sallallahu aleyhi ve sellem ikinci nasihatını berip atat. Ve la tahqiranna şey'en minel ma'rufi ve en tukellime akhaka ve ente munbasitun ileyhi vecihuka inne zalika minel ma'rufi. Ma'ruf bolgon. Ma'ruf деген сөздүн маанisi туугандар. Ислам динибизде Аллах субханаху ва таалага жакындоо иретинде эмнелер келген болсо, фарыздардан тартасың те мандупка чейин. Мубакты да кошсок болот. Булардын баары мa'rufка кирет. Башкача айтканда, сооптуу иш. Аллах таалага жакындоо иретинде кылынган ар бир амал ma'ruf деп аталат. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дейт, карагыла. Ma'ruf болгон нерселерден эч бирөөнү эмне кылып эсептебе дейт, маанисиз деп эсептебе. Аны хакир көрбө дейт. Кичинекей, маанисиз, кылбай койсом эмне болмок эле, же кылсам да эч нерсе эмес деген мамиле кылба дейт буга. Мисал, алардан бирөөсү дейт, карасаңыздар. Ва антукаллима ахака ва анта мунбаситун илейхи вajhuka инна залика минал ма'руф. Сен мусулман бир тууганың менен сүйлөшүп жаткан учурда дайыма сүйлөшөбүз. Ошол мусулман бир тууганың менен сүйлөшүп жаткан учурда дейт, жүзүңдүн жылмайганы мa'руфтан болуп эсептелет дейт. Эмне деген сөз? Мусулман бир тууганың менен маек куруп жатасың. Айырмасы жок. Акыреттик маек болобу, дүйнөлүк маек болобу, кайсы маселеде болбосун сүйлөшүп жатасың. Бирок сүйлөшүп жаткан учурда жүзүң кандай абалда? Жылмаюу абалында. Бул ma'ruftan. Бул Алла Таалага сени жакындаткан амалдардан бирөөсү. Бул Алла Таала тарабынан сага ажру соопторду жазылган бир амал болуп эсептелет. Садака өтө чоң бир амал. Садака берүү эң фазилеттүү амалдардан бирөөсү. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын учурунда садака бере албаган сахабалар да бар болчу. Садака бере албаганда сахабалар бар болчу. Ошолорго пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деди? Сен садака бере албайсың, ооба. Колуңда бир мүмкүнчүлүк жок. Бирок мусулман бир тууганыңа жылмай аласың ба? Ооба, жылмай алам. Ат-табассуму садака. Мусулман бир тууганыңа жылмайганың, жылмайып караганың, жылмайып салам бергениң, жылмайып алек алганың, жылмайып ал-акыбал сурашканың, бир нерсе сураса жылмайып жооп бергениң, бул эмне болуп эсептелет? Айткылачы. Садака болуп эсептелет. Senin amal defteriне бүгүн bir sadaka berdi деп жазылат. Бирок садака берген жоксуң. Садака берген жоксуң. Садака берүү кыйын. Садака берүү оңой эмес. Зекет берүү андан да кыйын. Зекеттин себеби көлөмү бар. Зекеттин көлөмүнөн бир тыйын азыраак берип калсаң, зекет болуп эсептелбейт. Зекеттин көлөмүнөн бир тыйын. Жарым тыйын жок эми? Жабар, бар. Жок жарым тыйын. Жарым тыйын. Азыраак берип калсаң, зекетиң өтпөйт. Ор. Садака.